Ошто мас келген Мерседестин айдоочусу кайгылчылардан качып, кийин инспекторлордун машинасын сүздү. Кас шекеге мас экен, кача. Оштун мурдагы мэри Токторбаев Баткен эмектин үйлөрүн курууда. Оштун мурдагы мэри Токторбаев Баткен эмектин үйлөрүн курууда. Ошто мас келген Мерседестин айдоочусу кайгылчылардан качып, кийин инспекторлордун машинасын сүздү. Кас шекеге мас экен, кача. Мас экен бул, Карма. Мас бул, Мас Нормалды, мына жерге су. Не бу, мас бул, Кудай сакта. Күлүштү ал. Я Алла. Сүздү мына мас экен. Мындай жыл. Бул билбеди да мына карачы. Айын машинасынан сүздү да. Кара канча адам деме. Бул кайерден бери токтобой келип атпайсыз? Өзгөндөн бери токтобой келип атпайсыз, КПС'ти сүзүп бир айдоочу качыптыр. Азыр жолду тосуп. Бул тоскон аракет кылып атат. Не дейт Рамазан? КПС'никти сүзүп качып кеткен водитель. Өзгөндөн бери токтобой келип аткан. Азына жолду жапты деп. Ал өзгөндөн Ош шаарын көздөй бара жаткан. Жол милициясы токтотууга аракет кылганда баш ийбей качып кеткен. Кийинчерээк жолу тосулуп токтотулган. Мерседес күү менен келип милициянын автоунаасын сүзүп, портердин артына кирип кеткен. Милициядан айдоочу ичип алышы да мүмкүн дешти. Учурда ал ооруканага жеткирилген. Ош облустук жол милициясы окуя боюнча материалдар топтолуп, териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Оштун мурдагы мэри Токторбаев Баткен эмектин үйлөрүн курууда. Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев Баткен шаарында жүрөт. Ал жерде мамлекеттик ипотекалык компаниянын программасы боюнча турак жайларды куруп жаткандыгы белгилүү болду. Анын сүрөттөрү жана видеолору социалдык тармактарда пайда болду. Ага караганда Токторбаев курулуш иштерин текшерип, курулуп жаткан турак жайдын сапатын көзөмөлдөп жатат. Жеңишбек Токторбаев 2025 жылдын январынан 2026 жылдын февралына чейин Ош шаарынын мэри болуп иштеген. Насыбайга тыюу салып, спирт ичимдиктер менен тамеки сатууга чектөө коюлат. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда насыбайга тыюу салып, алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык насыбайды өлкөгө алып кирүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салынат. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү убакта жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Мындан тышкары спирт ичимдиктер менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Ишкер Урмат Бекболиев кырмалды. Жеке ишкер Урмат Бекболиев биринчи июнда үй камагын бузгандыгы үчүн кармалган. Ал ишкер жана Урмат Автотрейд авто салонунун ээси катары белгилүү. Буга чейин социалдык тармактарда маалыматка Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. жаттарында борбордун ишине байланыштуу алдамчылыктын курамындагы болгонун адамдардын билдирүүлөрү жарыяланган. Буга байланыштуу Бекболиев ушул жылдын апрель айында кармалган. Ал эми май айында Бишкек шаардык соту анын тергөө камак жайын өзгөртүп үй камагынан бошоткон. Урмат Бекболиев ырчы Анжелика Караятованын мурунку күйөөсү катары белгилүү. Ички иштер министринен азырынча кармалышы боюнча комментарий болгон жок.
ичеги карындар жатат. Оштун полигонундагы калдыктар наразычылык жаратты. Ош шаары жапалак айлы мына Деу свалка. Мына трактор жетим деди баклашка сүрүп жүрөт. Мына ичек карын. Мына жытына туруп болбойт жердечи. Мына кәллә пайча Оштогу бүт убой нидагылар ушул жерге чыгат мына мусорлар. Мына мынанын үстүн кап менен көмүп койду. Мына жерде жатат ичек карын. Мына Мына жапалак Деу он айыл. Mına жерде Hovada tökkönbü, Kamazda tökkönbü, mına бүт шпирис, mına iğneler жерде жатат. Mına бүт шпиристер. Bu qayсы больницадан келди, моргтон келди, кайерден келди бир Кудай билет. Ona тухандар жатат. Ушуларды бир ямага көмсө болбой эле. Бир жер чукуп, отдельный. Жаш келин менен 3 баланын өмүрүн алган Суусамырдагы кырсык видеого түшүп калган Кыргаша ишемби күнү болгон. Алдын ала маалыматка караганда Honda Civic айдоочусунун көзү илинип кетип, каршы тилкеде келе жаткан Kia K7 менен кагышкан. Honda унаасындагы 4 жүргүнчү каза болгон, дагы 6 адам жабыркаган. Арасында 2 унаанын айдоочулары бар. Ойнап баштады, жеге чыгып, ана кетти. Ана вообще лежап кеткен. Civic менен K5 кагышкан эң өкүнүчтүүсү бул жерде. Civic'in ичинде целый семья болгон. 4 баласы насмет кетиптир. Колдо 4 айлык баласы бар, ошо тирүү калыптыр. Ата-энеси да аябай оор акыбалда. Урматтуу ата-энелер, жайкы эс алууга байланыштуу жайкы этно-ислами лагерге чакырабыз. Балдарыңыз билимдүү болуш үчүн Куранга чейин 10 сабак деп Куран окушту үйрөнөт. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын өзүнчө бир китеп жазылган программада адеп сабагы жана намаздыкты үйрөнүү кыска бир курс 20 күндүк лагерь. Баасы 10 000 сомдон. Ушул номерлерге байланышасыздар. Жайлашкан жери Ош областынын Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүндөгү Карагойго жакын, салкын, аябай балдар ойной турган ыңгайлуу шарты бар лагерге чакырабыз. Баасына жараша сапаттуу билим болот. Ортодо эс алуу үчүн тоого дагы алып чыгып келинет. Жана биздин кыргызыбыздын каза салтын так үйрөткөн этно стилдеги биринчи лагерь. Келип жазылыңыздар, иншалла. Орундар чектелүү. Кыз балдар үчүн өзүнчө, уул балдар үчүн өзүнчө 10 жаштан баштап чектөөсүз кабыл алынып. Кээде ата-энелер